Бактылуу түгөйлөрдү көргөндө көз сүйүнүп суктанбай кое албайсың. Ушундай таттуу түгөй өлгүлүү үй бүлөлөрдүн бири. Эң сонун идеяларга бай таланттуу журналист Жанар Акаевдин чакан мамлекети. Жанар Акаев Суперинфонун тандоосу боюнча 2010-2011 жылдын Супер ТВ персонасына арзаган. Бул жылдагы тизмеге кошулуп, талапкерлердин катарын толуктап, наамга ат салышып жаткан чагы. Бош убактысынын тартыштыгынан Жанар мырзаны жумуш ордунан кармап, аз да болсо да жашоосундагы акыркы жаңылыктары, үй бүлөсү жөнүндө кабар алганга үлгүрдүк. Мен 2 жыл катар менен ушул Суперинфонун сайтынын колдонуучуларына рахмат айтсам болот. Колдоп, добуш берип, мага ушул биринчи орунду алып беришкенде 2 жолу. 2 статуэткам азыр үйдө. Жаңы үй сатып алып, мындай атайын бир орунга, экөөнү орун ылайыкташтырып, ошол жерге коюп койгом да. Анан Элиза болсо быйыл аябай көп иштеди. Кореяга барды, мигрант кыздардын укуктары жөнүндө, бул жагы Баткен, Нарын, Талас, Чоң Алайдан бери кыдырды. Кумтөрдөн бери кыдырып, анан эми кыз башы менен кичинекей болуп, бардык элдин турмушун чагылдырып, жакшысын дагы, жаманын дагы берип, уникалдуу программалар жасап, элдин үнүн телеге чыгарып атат да. Анан аябай эмгеги чоң да Элизанычы. Силер менен эми үй бүлө тууралуу үйдө интервью кылсак деле болмок. Келинчегим балам менен. Бирок азыр өзүңөр көрүп турсаңар, саат 8ге жакындап калды. Мен Азаттыктан КТР келдим. Дагы 2 саат иштейбиз берди. Азыр түз эфир башталат. Түз эфирде ушул бир саясий теманы талкуулап, андан 9:30да чыгам, анан 10:00 үйгө кетем да. 10:00 барсам, үйдөгүлөр уктап калат. Ошон үчүн бүгүн биринчи күн мен үчүн иш аябай оор да. Жанар мырза менен жолукканда эле бакытка толгон көздөрүн байкоого болот. Маек учурунда сүйлөп жаткан ар бир сөзүнөн анын жубайы менен уулун канчалык жакшы көрөөрү сезилип турду. Мына ушул ата деген сыймыктуу статуска жакындаган ээ болгон мырза А дегенде уулу Айкөл жөнүндө башкача бир толкундануу менен айтып берди. Көз тең ушул кечкеле балабыз менен алекпиз. Кечкеле ушул Айкөлдү карап эле анын жылмайганына сүйүнүп, бир аз отура баштады, монтип, анысына сүйүнүп, кечкеле ушинтип жүрөбүз. Анан жыргалда айтып калат, ушул Айкөл жокту экөөбүз канча жашап жүрдүк экен депчи. Чын эле деп ойлоп калабыз биз деле. Бала чын эле бакыт экен да. Төрөткө катыштым да мен. Жанында болдум. Анан эмне үчүн Кудай адамды жаралганда ушундай бир кыйынчылык менен жаратат деп аябай бир ойлондум да. Ушунчалык кыйнап деп анткени аял эми кыйналат да төргөндөчү. Ошентип ойлоп, аяп жыргалды. Анан бирок ошентип төрлөгөндөн кийин кайра тиги ошонуздун баары мындай бакытка оолуп кетти да. Жыргал ушул боюнда болуп жүргөн кезде эле бир канча аттарды ойлоп биз. Анан жыргал айтып калды, Айкөл деп коебуз депчи. Анан анда макул деп анан биз үйдөгүлөргө айтсак, баары эле колдошту. Айкөл деп бир чети мындай кыргызча Айкөл деген укмуш аябай жагып калды мага. Эне дегенди биз мисалы эне жөнүндө ырлар жазылып, аябай апа деп аябай мындай өтө терең маани берилет да, мындай чексиз салыштыргыс депчи. Ошол чын экен да. Балалуу болгондо гана билет экенсиң, анткени өзүңдүн балаң төрөгөндө абдан мисалы кыйналып, төрөп мындай бир өзүнчө бир түйшүк, бактылуу түйшүк да мындай. Ошонун баарын сезип, түн уйкусун бөлүп, баланы карап, ыйласа, ушундай бир таттуу болуп жыргал уктуп атканда бала ыйлайт кээде. Ошондон кайра ал дагы койгонушка туура келет. Анан ойлойсуң да түйшүк көп деп. Баласынын кылык жоругун айтып бүтө албаган бактылуу мырза сүйүү балага өтүп кетет дегенге кошулбайм. Тескерисинче балам келинчегим экөөбүздүн ортобуздагы сүйүүнү мурдагыдан да бышыктап турат деп жетін албай жооп берди. Айкөлдүн өзүнүн орду бар дейм. Бала деген бала, анан жыргал деген салыштыргыс. Мына азыр эле мисалы биз кечки сүйлөшүп турабыз. Бала жөнүндө WhatsApp'тан болсо кечки эле жазышабыз мына. Азыр эле жазышып атканбыз мына. Мына азыр мисалы ой мына жаңы шапка сатып алдык дейт. Жана эле сүрөтүн жибериптир мына. Жаңы шапка сатып алдык депчи. Мына анан куртка сатып алдык. Деп ушинтип эле жибериптир мына. Жана эле. Бул эми бала жөнүндө сүйлөшүп атабыз, бирок экөөбүздүн сүйүүбүз да, карасаңар мисалы. Азыркы эле мына 10 мүнөт мурун болгон окуяны айтып атам да мен. Мына ошентип жазыптыр, куртка сатып алдык. Ушундай эле. Тескерисинче бала аябай жакындатып, сүйүүнү күчөтөт менимче. Жеңебиздин кайсы сапатына арбалып үйлөнүү тууралуу сунуш киргиздиңиз эле деп суроо узатканыбызда жан шериги Жанар мырзанын өзүнүн акылдуулугу, токтоолугу менен багындырып алганын билдирди. Биринчиден аябай акылдуу, билимдүү кыз да. Мисалы мен таанышып жумушка келгенде байкап калдык. Жумушка аябай жактырып, экөөбүз өзүбүзчө эле бири-бирибизге көнүп, монтипчи.
мага биринчи мындай англисче сүйлөгөн адамдарды аябай баалачумун да. Анан ал шатырат англис тилинде сүйлөп, орус тилинде мыкты жазат, билимдүү көп китептерди окуган. Анан мындай жеңил эмес, оор да, токтоо, чыдамкай, абдан жөнөкөй. Прагада жүргөндө 3 айга бардым биринчи. Анан 3 айлык визам менен бүтүп чоң эле барып, 1 ай жүргөндө эле аябай жүдөп, өзүм жалгыз жашап, Жыргалдын жоктугун аябай билдим да. Бул жакта аябай көнүп алыптырмын. Жыргалганды узатып, же үйүнө барып, же Жыргал менен бирге барып тамактанып, ушинтипчи. Анан барганда өзүм жалгыз. Элестетсеңиз, жумушка барам, келем, кайра өзүм жалгыз. Үйдө ким менен сүйлөшөсүң, интернетте карап, интернеттен да тажап калат экенсиң. Анан жүдөп кеттим. Анан аябай Европада мүмкүнчүлүктөр көп экен да. Эми кыргызстандык тоолук баламын өзүм да. Көрө турган жерлер, кооз жерлер ушунчалык көп. Анан ошонун баарын баягы өзүмө ыраа көрбөйм да. Көрөм, бирок сүйүнбөйм да. Жыргал болгондо көз көрөт элек деп элечи. Тиги көлдө акуулар ушинтип, монтип эметип жүрсө деле нам берип барыпчы. Жыргал болгондо өкөз берет элек да депчи. Ошентип анан интернеттен эле жаздым. Аябай кыйналып кеттим Жыргал. Үйлөнөлү. Мен барам жакында. 15 күнгө уруксат алып барам. Сага да виза жасайлы, үйлөнүп анан чогуу келип, бул жакта тирилик кылалы депчи. Анан жазсам, Жыргал деле ушул макул болду. Анан келип шашылыш 15 күн ичинде той өткөзүп, анан барып, ошол барчу жерлердин баарынан Жыргал экөөбүз барып, көп өлкөлөрдө кыдырдык да. Мен кээ бир сапаттарымы аябай баалайм деп өзү айтып калчу, билет болчу. Анткени Жыргал экөөбүз эми жанагы сүйлөшүп калганда эле, мисалы, эгер адам жакпаса сүйлөшпөйт да. Сүйлөшүп, бири-бирибизди жактырып, аны билчүмүн мен Жыргалды. Мени жактырган дейм да. Жок, биз бири-бирибизди аябай толуктап турабыз да. Сүйүү үйлөнгөндөн кийин көбүрөөк пайда болот экен деп ишенип калдым да. Анткени азыр кыз жигит сүйлөшүп жүрсө, азыр жөн эле сүйлөшүп жүрөт да, жактырып элечи. Ал жагат, бул жагат, жакшы көрөт, аны жөнүндө ойлонот. Үйлөнгөндөн кийин адам бири-бирине кадимкидей байланып, аябай берилип калат экенсиң. Мисалы, мен ооруп калдым дейин, жөнөкөй эле мисалы да. Грипп болуп эле ооруп калсам, Жыргал туруп, дары алып келип, үстүмө жаап, терде, мондай кыл, тиңдей кыл деп сенин ушу айыгып кетишиңе аябай жан үрөйт да. Анан ошондой нерселерде бул мен мисал катары айтып атам. Анан сен ыраазы болосуң да. Ыраазы болосуң, сенин ишиңде проблема болсо кошо кайгырып, кошо сүйүнүп, ай могу мындай болуп калса экен деп сен менен кошо баягы түйшүктү тартып, кубанычты бөлүшкөндө анан ошондо мына ушул сүйдү экенсиң да. Апам экөө аябай жакшы мамилеси. Апам эми кээде Алайдага жашайт өзү. Анан кээде айылда жашайт да, биздин өзүбүздүн айылдачы. Анан келип кетип турат, бир 10 күн, бир жума араңчыдай шаардачы. Көп жүрбөйт. Ошон үчүн келгенде эле 3-4 күн, бир жумага келет. Анан аябай экөөбүз сүйлөшүп, мен жөнүндө сүйлөшүп, карасаң сүйлөшүп эле отурганымды көрөм да. Анан апамда бир жакшы сапат, эч качан келиндерине асылып, баягы жамандап эметпейт да. Жакшы жери, шайыр, анан жөнөкөй, 68 жашта өзү. Жыргал айтпайбы, бир дагы проблеманы көрө алган жокмун депчи. Андай жок. Мисалы, узун кий, жолук салын, тигини сизде, андай кыл, сен келинсиң, эрте турушуң керек, буларды кылышың керек деп антпейт. Өзүңөр бактылуу болсоңор болду. Ошон үчүн аябай экөө бири-бирин жакшы көрөт да. Үй бүлө болгондон соң кээде таарынышуу, түшүнбөстүктөр болуп турат. Жашырганда эмне менден биринчи кетет, анткени жиним бат келет деп жылмайды Жанар мырза. Эми мен мындай сыртымда азыр мындай жөнөкөйдө күлүп, шайыр болуп жүргөнүм менен жиним аябай бат келет да бирдемегечи. Мисалы азыр отурам да, эки коногумду күтүп атам да. Бирөөсү кечиге баштаса эле монтип жиним келип баштайт да. Ай, мону эмне кечиге баштады эми, тиги деп элечи. Чалып элечи, ай, байке ушул кылганыңыз болбойт деп. Айткандан эртерээк келбейсизби деп элечи. Жиним бат келет да. Бирок кайра эле жиним жазылат. Ошон үчүн үйдөгү мындай анча-мынча казан аяк кагышат кээде. Олуттуу кагыш элек эч качан, бирок мындай майда чүйдө нерседен урушталаш болот, сөзсүз болот ал. Аны жашырыштын кереги жок. Бирок мен өзүмөн келет да көбүнчөчү. Анан кайра өзүм кечирим сурайм. Чатта отурган болот да ал делечи. Телефонубузда ал деле телефон колдонуп турат дайыма интернетте. Мондай отурсак деле мен мисалы акырын айтпай элечи, айтчыдан уяласың да. Кап бекер кылыпмын деп, мындай ката менден кетип калды эми деп жазам да акырынчы. Анан жүрөкчөнүн сүрөтүн коюп, бирдеме кылып эле мындай эметсем анан ал дагы күлбөйт да. Ал дагы күлөт. Анан ошентип жарашып калабыз. Азыр досторум менен пиво ичип, же болбосо бир жерде балдар менен отуруп, бир пайдасыз иш кылып жүргөн болсом, анда таарынса жарашмак да. Ошон үчүн Жыргал таарынбайт, анткени ал 9-да эфир баштаарын билет. Керек болсо эң биринчи сынчым дагы Жыргал. Баарын карап, мисалы кече эле мен чачымы алдырайын деп десем, Жыргал такыр көнбөй койду да. Ай, чачыңы алдырсаң, кыска кылдырсаң болбойт.
ушуну эле кое турчу, андан көрө тигилер жасап беришсин, жасап беришет, анан жакшынакайраак болуп калат депчи. Ишибизде бири-бирибизге аябай жардам беребиз. Жана эле айтпадым, чачымы мондай кылды, мондай кылды деп. Болбосо мен мурда деген чачым кыска болчу. Калбосо ушинтип өздөрү аябай карай берет да, анан кийимдеримди карап, мисалы, ыңгайсыздоого костюм өзү эле даярдап илип коюптур, мисалы эртеңенчи. Бүгүн ушуну кийип чыга бер депчи. Анан мен азыр көрдүм да, келип, кайсы костюмум, кайсы көйнөгүм бар экенин билбейм бирок. Анан ушинтип салып, эртең мондай илип коюп туруп, анан ушуну көтөрүп алып эле жөнөйм. Анан эртең түштө карадым, жана жумушка келипчи. Ушинтип салып, үтүктөп даярдап, анан коюп коет да. А мен кийимге анча көңүл бурбайм да, анан дагы жыргалып карап турат да, могу жерде мындай болуп калыптыр. Могу көйнөктөн могу костюм туура келбей калган болуш деп, аябай маани берип, эптеп бир телеге бир жаман кийим чыга албасын деп ойлойт да, жыргалчы. Мурда Азаттык плюста деген бар эле болчу, мондай көйнөктөн чыгып. Салам достор, дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык плюс программасын баштайт деп алып эле запись болчу. Азыр деген түз эфир. Бирок тамактанбай кетем азыр. Үйгө барып жыргалдын тамагынан аябай көнүп алгам да. Бошогондо тамак берет. Анан биздин үй-бүлөдө мисалы жакшы жери мындай тең укуктуубуз да көп нерсеге. Мен идиш жууганды жакшы көрөм мисалы. Кадимкидей тамактан кийин көбүнчө өзүм суранам да. Тим эле койчу, мен эле жууп коеюнчу депчи. Идиш жуусаң жана өзүнчө мындай идиште тазарган сайын өзүнчө мындай жеңилдепчи. Идиш жууп, ар кандай талаптарды коюп, мисалы, аялым мону кылыш керек. Сен эрте туруп чай даярда. Дегендей мындай деген талаптар жок. Мурда суббота воскресенье деп аябай берилип иштейт элем Азаттыккачы. Келип интернеттерди карап, өзүмчө айтпаса деле иштей берип, азыр андай жок. Үйлөнгөндөн кийин үй-бүлөгө көңүл бурам. Суббота воскресенье кандай бир чоң бир митингдер болуп атса дагы жумушка келбейм. Ойсуз эле болуп кетпесечи. Анан калган учурда үйдө ошентип эле жүрөбүз. Анан мен интернетке жазсам, элдин баары жазат, ой, аялың эле мактайсың деп. Чын эле ушундай да. Биз бири-бирибизди ар тараптан колдоп, толуктап турабыз. Анын камкордугу ар дайым жүрөгүмдү жылытып, ортодогу ишеничти, сүйүүнү күндөн күнгө жалындатып турат деп Жанар мырза маегин жыйынтыктап чыга турган эфирине даярдык көрүүнү улантты.